Assalamu алейкум достор, UFC Кыргызстан каналынын катталуучулары, бүгүн UFC тууралуу кезектеги жаңылыктарга убакыт бөлөбүз. Видеону көргөн соң лайк басып, сөзсүз комментарий жазып коюңуздар. Социалдык тармактарда Бишкекке UFC'нин учурдагы мушкери келгени тууралуу видеолор тарады. Түпкү теги Мексикадан болгон 18 жаштагы Рауль Росас өзүнүн Instagram баракчасында Бишкектин Эркиндик бульварында сейилдеп жүргөндөгү видеону жайгаштырган. Видеодо эркин күрөш боюнча Кыргызстандын атынан чыгып келген якутиялык аял Лазаревди көрүүгө болот. Демек мушкер Лазаревдин коногу катары келиши мүмкүн экенин болжосок болчудай. Белгилей кетсек, Рауль Росас өткөн жылдын 11 декабрында UFC уюмунда дебют жасап, жеңишке жеткен. Бирок андан кийинки беттешинде ушул жылдын апрелинде каршылашына калыстардын чечими менен жеңилип калган. Бул спортчу UFC'де мушташкан тарыхтагы эң жаш мушкер болду. А мы тут с братом его только ждем. Мексиканус famous бандитос. Белгилүү машыктыруучу Хавьер Мендес Ислам Махачев үчүн эң кыйын атаандаш татады. Ислам үчүн эң татаал атаандашпы? Стилистикалык жактан Оливейра, Порье, Гейджи бардыгы. Эң кыйыны Гейджи болушу ыктымал. Анткени анын буту менен тепкендери, кол соккулары катуу жана жаагы бекем. Балким мен адашып жаткандырмын. Ошол эле Порье да темир киши. Ал аягына чейин мушташканга көнгөн. Бирок мен баары бир Гейджини айтар элем, деди Мендес. Эске салсак, Ислам учурда 31 жашта. Ал былтыр октябрда Чарльз Оливейраны муунтуп чемпион болгон. ММА'де жалпы 25 беттеш өткөрүп, 24 жолу жеңип, бир жолу утулуп калган. Бразилиялык Чарльз Оливейра UFC тарыхында жеңиштеринин саны боюнча алдыда турган мушкерлердин арасынан 3-орунга жайгашты. Азыр анда UFC'де 22 жеңиши бар. Экинчиде 23 жеңиши менен Дональд Серроне жана Андрей Орловский болсо, биринчиде Джим Миллер, анда 25 жеңиши бар. Эске салсак, дем алыш күнү Канаданын Ванкувер шаарында UFC 289 милдеши болуп, анда Чарльз Оливейра Бенил Дариушту биринчи раундда техникалык нокаут менен жеңип алды. Кеченин эң мыкты беттешин көрсөткөнү үчүн ал $50,000 акчалай сыйлыкка ээ болду. Эми алдыда куручун Махачев менен беттешүүсү мүмкүн. UFC'нин азыркы орто салмагынын чемпиону Исраил Адесanya, Дагестандык Забит Магомед Шарипов карьерасын жыйынтыктаганына карабай, уюмдун эң мыкты кол соккулары бар мушкери деп атады. Забит мыкты. Ооба, ал азыр жок, бирок менин оюма келген биринчи ысым ошол болду. Дагы Сирил Ган. Анын кыймылын, соккуларын байкап көргөндү жактырам. Мага эмоция тартуулаган аракеттерди көргөндү сүйөм. Ган ошондой жигит. Дагы Яир Родригес бар, деди Адесanya. Эске салсак, Забит карьерасында 19 жолу мушташып, 18-inde жеңишке жеткен. Ал 2022 жылы ММА'ден кетип жатканын кабарлаган. Ден соолугунанбы же динге байланыштуубу деген суроо ачык бойдон калган эле. Мына ушундай достор, каналга сөзсүз жазылып, лайк басып, коңгуроону да басып, комментарий калтырып туралы.